Урматтуу министр, айтсаңыздар, мед институтта биздин балдарыбыз канча жыл окуйт? 6 жыл окуйт. 6 жыл, 7 жыл, 8 жыл канча? 6 жыл, андан кийин 1 жыл, 2 жыл ординатура, берки специализированныйларда 3 жылга чейин. Ошондо 6-9 жылда окуп калышат, Эми мага жазып атат да ошол студенттер, анан ординатура кылган биздин медиктерибиз да. Элбир же дейт, биз 6 жыл, 7, 8, 9 жыл окуйбуз дейт. Анан деген военный билетсиз жумушка албайт дейт. Военный билетти алыш үчүн 50 000 сом бериш керек эми, бул расмий мыйзамдарды билесиздер да. Анан 1 ай служба өтүш керек дейт. Анан 9 жыл биз эң көп биз окуйбуз дейт. Башка студенттерге караганда. Ушул маселени биздин министрибизге жеткирип коюңуздарчы деп. Бизге капа болгон жаңы министр келди, бизге ушу кайгырат деп ишенебиз деп, алардын да үмүтү чоң болот, жаш министр келди депчи. Ошол жерден медиктердин суранычы да 6 жылдан 9 жылга чейин окуйт экенбиз, окугандан кийин 50 000 сом бериш керек, анан үстүнөн 1 ай служба өтүш керек. Ушуну бир жокко чыгарып эле ушу доктурларга бир исключение кылып берилечи, эң көп биз окуйбуз деп суранып атышат да. Ушуну көзөмөлгө алыңыздарчы, мен сизден суранам. Биринчи, анан 15 скорый машиненин тагдыры эмне болду? Жанакы ызычуу скорый машина, сиз түшүнүп атасыз, мен жөнүндө сурап атам. Иш козголгон, кылмыш иши козголгон, сырттан немистердин немецкий банк развития менен келген 15 жапжаңы скорый машинени тендерди ушу подрядчигибиз бир туура эмес алып коюп, же айдаганга жаралган машина экен, жапжаң машиналар деп анын баарыбыз эле билебиз го. Ошол машиналар кандай болду? Мен түшүнүп атам, аны сизге чейин болгон маселе, бирок аны вы куда-то идели, ковидте биз аны колдонбодукпу? Мы их уже и не спишем, и назад не вернем. А там суммы большие. Что с ними случилось? Можно, да? Уважаемая Эльвира Жигалбековна, ошо мына жана аскер, военный билет боюнча аскер биздин кафедра бар. Ал жерде ошо талап боюнча мына баарыбыз ошол тескерчи аскер кафедрасы болгону абдан жакшы. Кээ бир окуу жайларда аскер кафедрасы болбой, башкача мындай военный билет ала албай өзүнчө жол менен алып атышат. Эми бул талап ошондой экен, жана окууну бүткөндөн кийин 1 ай жана сборго барышат. Ал жерде ошо аскери биз дагы военно обязанныйбыз. Медицинская служба. 50 000 сом төлөш керекпи? Жок, 50 000 сом төлөгөнү бул вопиющий факт, если ошондой болсо биз анда ошол сөздү угас, ошол немени маселени ал жол болбойт. А жерде жанагы эмеден өтөт деген ал туура ал талапка ошондой подготовканы өтүш керек да, кийин даяр болгудай. Бул биринчи, экинчи 15 машина боюнча кабарыңыз жакшы бар экен, чында ал алынып көпкө кабыл алынбай турган экен. Баа 20-жылы республикалык штабтын чечими менен машина жетиштик болуп атканда кабыл алып айдап колдонушуп болгондо дагы ошо бирөөсү аварияга учурап жараксыз болуп калган экен. Ошол фактыны таянып алып келген фирма бизге ошо кабыл аласыңар деп моюнубузга тагып койду. Жок, сиз бияктан жаңыласыз. Ал 20-жылга чейин эле 2018-те кылмыш иши козголгон. 2 жыл ал машина турган, тагдыры чечилбей, бизге чейин дегендей. Так ошону айтып атам, Эльвира Жигалбековна. Ал ковидке биз колдонгон үчүн эмес, ага чейин эле ызычуу болгон да. Ковидке чейин турган, албай, тирешип, спецификациясы боюнча такыр дал келбес үчүн 2 эмес 3 жыл бою турган, кабыл алынбай. Анан ба 20-жылы ковидте машина жетишпей, ошону турган машиналерди колдонушкан республикалык штабтын чечими менен. Колдонулганда ошо бир машинеси дагы авария учурап калып, ошол фактыны кармап, жанагы буга чейин тирешип аткан компания, алып келген компания. Мына силер колдондуңар, бул уже априори силер кабыл алдыңар деп ошону бизди кайра моюнубузга жүктөп койгон. Уголовный иш аз пока на стадии расследования, так как еще нет приемки. Biz как только примем. Но на ней же невозможно ездить, правильно? Бирок туура айтасыз. Ал ошол 15 машиненин 8 машинеси мындай из пятерки 3 ошо мындай эме кылса, бирок деле адамды салууга мүмкүн эмес ал машиналерге. Ал жана эч кандай техникалык жактан дагы берки не выдерживает никакой критики. Эми бирок айла жок, бул биздин моюнубузга илинип калыптыр. Ошондой. Ошол машиненин тагдырын чечиле элек. Тагдыры ошол жана Герман өнүктүрүү банкынан дагы кошумча каражат сурап атабыз. Аларды жанагындай үстү жагын техникалык жактан соответствие келтирип 120 000 еврога
анан хотя бы линейный машина катары же жол болсо, мына социалдык комитетте да ушундай сунуш болду. Дары дармек ташыган же бир рефрижератор сыяктуу кылып вакцина ташыган машина кылсак болот. Бирок алар менен адам ташыган болбойт. Мен дагы каршымын. Ага биз жол бербешибиз керек. Рахмат. Ошону аягына чыгарып койсоңуз жакшы болот эле да. Анан алтын балалыкка сиздин орун басарыңыз Нуриле Шериева менен биз Свердлов областына барганда ошол айымда кошо жаныбызда отуруп биздин жарандарыбыз, эми биздин жарандар эмес, биздин мигранттарыбыз, биздин кыргыз диаспорасы суранганда 100 балабызды деген алтын балалыкка августта алып эми как бы чтобы они не отрывались от корней деп суранганда. Кабарым бар, айтты, сөз түрдө Ошол аткарабыз. ишке ашырылабы? Ашылат. Чоң рахмат, анда менде ушул эле маселе болчу. Рахмат.